аялдары болушат. Кыска ойлогондор аялдар уртокмокко чыдап, басмырлоону көтөрүшү керек деп эсептешет. Зордук зомбулуктун үзгүлтүксүз болушу аялдарды оор кылмышка алып барууга аргасыз кылат. Гендердик стереотиптер менен күрөшүү маанилүү, анткени ар бир адамдын аял болсо дагы өз укугу бар. Зомбулук бул бир же бир нече адамдын башка адамдардын тобуна карата алдын ала максат кылып, физикалык күчтү колдонуусу, психологиялык басым жасашы жана коркутуусу. Ал эми андай кыймыл-аракеттердин жыйынтыгы адамдардын майып болуп калышын, ден соолугуна залал келишин, өлүмгө умтулуусун, психологиялык травма алышын жана башка зыяндарды алып келет. Дүйнөлүк тажрыйбада үй-бүлө өзүнүн бардык мүчөлөрү, айрыкча балдар үчүн өнүгүп өсүүчү, өзүн бейпил жана коопсуз сезүүчү жай болуп саналат. Бирок дүйнөнүн көпчүлүк балдары үчүн өз үйү коопсуз эмес, тескерисинче зомбулук көргөзүлүүчү жай болуп калууда. Үй-бүлөдөгү зомбулук көпчүлүк учурда жашыруун жабылып